кайрадан парламенттин авторитети мындай жогорулайбы эл арасында? Бир округдан 3 депутат болуп атат, демек конкуренция болот. Добуштарды сатып алуу ачык эле жүргөн да. Бул админ ресурс деген точно уже токтоду деп айтсак уже болот да. Бир да мыйзам жазбаган депутаттар бар экен да. Эртең менен бир көрүлүп коет, камера кетип калат, болду, көрбөйсүз. Кудай сактасын, андай бекер тамак адал эмес тамактан алыспыз. Кордо сайттар жаккандай онлайн казинонун деле жаап койсо болот. Өзүбүз ага жол берип алганбыз. Мунун автору мен болушум керек эле. Мен кылсам мен болушум керек эле, но только не ты дегендер да бар да. Амансызбы көрөрман, сиз Медиа Хабты көрүп жатасыз. Менин атым Элвира Султанмурат кызы. Алдыда биз 1 май шайлоо округу боюнча талапкер Марлен Маматалиев менен маектешебиз. Бизден алыстабаңыз. Марлен мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз 1 май округунан аттанып атасыз. Эмне үчүн бул округду тандадыңыз? Мен биринчиден өзүм ушул шаарда өсүп, шаарда мектепти бүтүрүп, шаарда университетти бүтүрүп, бир эмес 2 университетти тең прям ушул 1 май жактан бүтүргөн экенбиз. Андан соң убагында 2015-жылы биринчи жолу ошол депутаттыкка аттанганда, Республикада Журт партиясы менен чыкканда мага бөлүштүргөндө дээрлик көпчүлүгү ушул 1 май жак бөлүштүрүлгөн да. Анда эми ал башкача система эле, партиялык система эле. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин азыр Ынтымак партиясынын шаардык кеңеште Бишкекте 8 депутаты бар. Бир жыл мурун шайлоо болдубу? Ошол шайлоодо дээрлик көпчүлүк эл именно ушул 1-май районунун бизге ишеним көрсөтүп, партиянын көпчүлүк добуштарын ошол жактан алган экенбиз. Демек, бул жакта ишеним бар. Ошол жерден элдин көйгөйлөрүн, убадаларын аткарганга дагы бир жолу мүмкүнчүлүк түзүлөт деп, бир жагынан шаардык кеңештеги депутаттарым болсун ошол жакта. Анан эми Кудай буйруп эл шайлап калса, мен жолу кеңеште болсом, анда эки жактан ушул 1-май районунун көйгөйүн чечкенге мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлөт да. Жогорку кеңешке бир топ эле сындар айтылып келет. Ошонун негизинде аймактар 30 округга бөлүнүп, эл маселеси жеринде чечилсин деп дагы шайлоону өзгөртүп, жаңы система менен өтүп жатпайбы шайлоочу? Мына ушул жаңы шайлоо системасы иштейби? Кандай ойлойсуз? Кайрадан парламенттин авторитети мындай жогорулайбы эл арасында? Мен ойлойм эми парламентке бир гана эл өзү баа берет да, анан кандай состав парламент келсе, так ошондой жумушун алып барат. Негизгиси элге жакын болсун, эл менен чогуу болсун, эл менен бир болсун, эл менен аралашсын деген түздөн түз ушул мыйзамдын багыты ошондо болчу. Анткени билесиздер, буга чейин партийный система болуп, керек болсо бир райондон 6-7 депутат чыгып калса, бул райондон такыр чыкпай калган да. Өзүнчө эле дисбаланс болгон. Анан партия менен келгенде деле мен Кыргызстан боюнча шайланып алдым. Мен эми баягы биз жылына 2 жолу кетебиз го эл менен жолугушууда. Барбайт да, же эч ким сурабайт, же отчёту жок болот. Элдин астынан келип мен мына келдим элим. Бизде каникул болду, эл менен жолугуша турган период келди, мен силер менен жолугайын деп келбейт да. Потому что бир определенный өзүнүн региону жок болчу. Эми азыр андай кыла албайт. Азыр элдин астына чыгып, элдин астына убада менен, программасы менен, башкасы менен чыгып аткандан кийин кайра эле ошонун алдына бара тургандай система да. Дагы бир жакшы жагы, бир округдан 3 депутат болуп атат, демек конкуренция болот. Бирөө эле барып алат да, барыбир үчөө тең барбай койгон это нереально да. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, ошонун үчөөнүн жок дегенде бир экөө сачкун болсо дагы, бирөөсү иштей турган иштерман болсо, ал барса, тиги экөө атаандаш болсо дагы бара баштайт. Атаандаш болсо да бара баштайт. Демек, бул система бирден бир ошол эл менен тыгыз байланышта болуу, эл менен чогулуу деген жакшы ушундай мыйзамдардын бири да. Демек, мен ойлойм, парламент, келечектеги келе аткан парламент элге жакын болсо, элдин көйгөйлөрүн чече турган болсо, анда авторитет дагы парламент көтөрүлөт. Шайлоо кандай өтүп атат? Мисалы буга чейинки шайлоолорду билебиз да. Админ ресурс согмуш колдонулчу, добуштарды сатып алуу ачык эле жүргөн да. Президентибиз жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып, бир эмес 2 жолу кайрылуу жасап, анын алкагында күч органдар дагы ошол нерсенин артында жакшы иштерин жүргүзүп жатат деп айтат элем да. Анткени билесиздер, буга чейин азыр эң кыйнап аткан учуру 10 күндүк эле мөөнөт калды. Ал учурда уже кайнап бири менен урушуп, тытышып, ар кандай баягындай черный пиарлар күчкө кирип, мушташканга чейин барган учурлар болуп кетпеди беле? Бул ирет андай болгон жок, себеби админ ресурс практически полностью 0% болду деп айтсак болот. Акырын деле шыбырап деле же башка кылып деле кылайын деген адам жок да. Жок, мен мамлекет кызматкерим жок, мен бизге айтылган программаларды уксак угабыз,
добушубузду беребиз, бирок мындай жүргүзө албайбыз деген жакшы нерселер болуп атат. Бул админ ресурс деген точно уже токтоду деп айтсак уже болот да. Экинчиси, жана ар кандай методдорду колдонуп, ошонун арасында баягы подкуп сыяктуу нерселерге дагы бөгөт коюлуу деп айтсам болот. Мен ойлойм, бир анча мынча эле бир мындай случайно эле болуп кетпесе, негизинен жалпысынан ага действительно мындай урок болуп атат. Действительно көп жерде катуу жумуш жүрүп атат да. Бир эки даже, по-моему, кандидат уже чет эл тилде болуш керек. Дагы бир эки жерде кадимкидей эле штрафтар болуп атат. Бул жагынан караганда толук түрдө бизде жаңы маданият пайда болду деп айтсам болот бүгүнчү. Билесиздер, жана социал тармактарды дагы азыр бүт баарын контракт менен, договор менен кылып койду эле. Ачык, айкын ким ким менен иштеп атат дагы билинип калды. Жөн эле чыгарбай турган нерселер болуп калганга байланыштуу черный пиар да тотуп калды. Айтор бул жактан өтө жакшы нерселер болуп атат деп ойлойм. Болгону ошол идеялардын анан программанын салгылашуусуна өткөзүп алсак бара мен ойлойм жакшы бирөөлөгө түзүлөт да. 24 KG сайтынын анализи боюнча сиз 131 мыйзам долбоорун демилгелеп, анын ичинен 65 мыйзам долбоору өтүп бүгүнкү күндө иштеп атыптыр. Сиз эң натыйжалуу депутат деп аныкталыптырсыз да. Мыйзамды өзүңүз жазасызбы, жардамчыларыңыз көмөктөшөбү? Ал рейтингди карап чыксам, бир да мыйзам жазбаган депутаттар бар экен да. Эми мен коллегаларыма бир аз комментировать этпей эле коеюн, анткени коллектив болгондон кийин чогуу жүрүш керек. Мен так эле бир подкастта жана ичип алуу деп айта калып бир топ сынга да катышып келип калдым. Мен аны билиштерин жана 6-созуктагы депутаттар айткан болчумун. Эми анан анча мынчаларын эле айрымдарын да. Эмне үчүн жазбаган деген маселеге албетте бул чоң суроо. Конечно, эми эл ишенгенден кийин, эл аманат кылып бергенден кийин бул дүйнөдө болбосо дагы аркы дүйнөдө буга сөзсүз жооп берет да адамчы. Анткени бул серьезный нерсе да. Анан сиз айткандай бир жолу келип элем присягага эле трибунага чыгып коюп такыр иштебей койгон депутаттар албетте бар. Эми ал жок деп кантем жашырабыз, жок эмес. Бирок ошол эле учурда чыкпай, сүйлөбөй, бирок регионунда дагы иштеп койгон депутаттар да бар да. Ошон үчүн мындай туура бөлө кетиш керек. Туура мындай багытын айтып кетсе туура болот да. Анан эми иштесең, бирок действительно өзүң каалооң менен иштей берет экенсиң. Депутаттын ыйгарым укуктары ушундай экен. Бирок иштебей койсоң дагы эч ким эчтеке дебейт экен да. Баягы Трудовой кодекс боюнча айлыгын азайтып, же келбей койдуң деп баягындай 3 жолу келбей койсоң жумуштан айрылдың дегендей нерселерди ВГБ, СГБ дегендер жок койсо да. Ошол сыраңбы, ошончунбу, эмнегедир ошол депутаттар халатына андай келбей жүрүп көнүп калышыптыр да. Азыр эми жаңы мыйзам жакшы, бир мыйзам менен биз азыр багыттап койдук. Сөзсүз түрдө отпечаток пальца менен келип регистрация болсун. Мурда бири-биринин ордуна регистрация кылып койчу да. Андан кийин 10 жолу келбей койсоң, конституция боюнча жөөсүз себептер менен келбей койсоң, мандатың чакыртып алат да. Ошону байма-бай колдонуп баштасакчы, ана отпечаток пальцаны, анда мен ойлойм уже баары бир иштей тургандар келип калат. Ошондой система келдиби азыр? Келди. 26 жылдан баштап иштейт жаңы система. Келди, биз корейский системаны койдук. Анан баягы бизнесмендер кача баштайт. Себеби невыгодно да баягы. Андан айрым учурларда бизнесмендер келип алат да, жөн эле өзүнүн бизнесин коргогонго иштебей эле келип эле ошол жерде отуруп берсем эле болду деп эле. Эртең менен бир көрүнүп коет, камерага кетип калат, болду, көрбөйсүз. Же бир жумада бир көрүнүп коет, болду да. Жанагы система келип калса, ал менен уже жанагындай сачковать эте албайт, орусча айтканда, анан иштей баштайт деп ойлойбуз да. Мыйзам жазуу бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул элдин тагдырын чече турган мыйзам. Бул жерде бир кичинекей эле ошибка кетирсең, анда какой-то бир коомдун, какой-то бир сферанын мындай ошибкасын кетирип койсоң, зыяны тийип калышы мүмкүн да. Ошого биринчи кезекте мен эмнеден мыйзам чыгат? Коомчулукта болгон көйгөй же жакшыртуу деген максатта алып келип анализ жүргүзүп, кадимкидей эле ойлонуп, эмне эмне иш кетип атат. Мисалы бир эле мыйзам айтып берейин. Мына кечээ жакында Балыкчыда 17 жашар кызды зорлуктап өлтүрүп койду. Жанагы преступникти кармашты. Кармаганда билинди, 2 жолу коюп коюптур. 2006, 2008. Эмне үчүн коюп койду? Сот күнөөлүү деп сотко астылайын десеңиз, мыйзамда ошентип жазылып коюптур. Мыйзамда алар амнистияга чыгат экен, мыйзамда алар условно досрочныйга чыгат экен, мыйзамда алар кадимкидей эле справканы написып больницада алып келип койсо чыгат экен да. Мен айттым, как раз немеден көрүп калдым, социалдык сеттен карап туруп, буга чейинки жана проблемаларды. Анан кой муну өзгөртүп эле карайлы да, анан изилдей баштасам, статистиканы көтөрө баштадым. Жөн эле эмес да, мындай мен сизге просто баягы кантип мыйзам жазганын бир-эки кичине кыска болсо да түшүндүрүп берип коеюн. Проблеманы биринчи эмне үчүн болду, эмне үчүн жаралып атат деп издей баштайбыз да. Статистиканы карайбыз, МВДдан запрос кылабыз,
мындай преступниктер канчасын кармадык, кандай болду, кайсыл замысел менен кылып атышат. Көбүнкү эсе ошол жанагы кайра чыгып кетип, эчтеке болбойт экен, кайра эле кыла бергендер да, карап көрсөңүзчү. Анан ойлоп мыйзамдарды чыгарып, кадимкидей эле өзүм отуруп жазып, анан команданы чакырам. Команданы чакырып айтам, уголовный кодекске буга өзгөртүүлөр кириш керек. Технический жагын жасайсыңар деп берем. Алар барат, мен айткан баардык идеянын баардыгын, оюмдун баардыгын, айткандардын баардыгын ошону кагаз түрүндө которуп, компьютерге которуп, андан кайра иштеп көрүп, кайра алып келишет. Анан мен кайра карап берем, кайра тактап берем. Туура эми мен ойлогон багыт болду деп, анан кийин заключенияларды чыгарып, экспертизаны чыгарып, котормосун кылып, кадимкидей эле ушинтип мыйзамдап калып алат да. Өзүм башында отурам, өзүм карайм, өзүм кылам. Андан соң анан технический жагын эле балдарга жаздырганы гана берем. Жардамчыларың, ошол эле консультантың, ушул команда жазуу, аткаруу жагынан жакшы эле көмөктөшүт экен да, бирок ошол өзүңдүн далаалатың болуш керек экен да, мыйзам жазууга эң биринчи. Сөзсүз көп учурларда депутаттар өзүнүн жардамчысына баягы тууганын же бир таанышын же кечээ күнү штабта иштегенин алып алат да. Анан эми ал тажрыйбасы барбы, юристпи, юрист эмеспи, кыйналат. Сөзсүз бири юрист, бири экономист алган. Юристти ошол жана юридический жагын караса, менен баягы как өзүм финансист катары, финансист сөзсүз расчет жактарын да караш керек да. Бул бюджеттен бул акча ала алабызбы, бюджетте карай алабызбы, негизи булактары барбы, ушул сыяктуу нерселерге жооп болуш үчүн мен эми өзүм барып сурай бербейм да. Мен просто задачаны коем, целди коем, максатты коем, анан контролдоп туруп, мага кайра алып келип бергенден кийин дагы бул жолу бир ирет карап, чыкканга өзүңдө да тажрыйба болуш керек да. Өзүңдө дагы ой жүгүртүү болуш керек, өзүңдө да бир аз ошол сферадагы мындай тажрыйба болсо өтө жакшы. Мага айтып калышты: рестораторлорду эметип атасың, жеңилдетип берип атасың, эмне ресторандар сага бекер тамак бере береми деп полу шутка кылып, полу тийишип, комитетте бир коллегам айтып калды. Мен ал багытын ресторандардын төлөп аткан единый налогду 8% кылып койгон экен, мен ошону 4кө түшүргүлө деди. Багытым эмнеде? Багытым 8% болгондо алар ошол налогду төлөш үчүн кайра эле тамак ашка кошуп атат. Стоимостточу элге кымбат болуп атат. Анан жанагы 15% ошондо кошулган да. Мен айттым: жок, келиңиздер, буларды биз түшүрүп берели. 8ден 4%га түшүрүп берели, өтө чоң болуп калды. Жөнөкөй эл кафе барганда кымбат тамак жеп атат. Анан обслуживание деп туруп 15% кошуп коюп атышат. Ошону алайлы деп, 8ден 4кө түшүрүп бердим. 15%ды мына эми 1 январдан баштап алып атат. Бул түздөн түз ошол жанагы элге тамактанууга баасы түшсүн деген эме да. Жакшы нерсе. Буну кто-то бирөө ойлоп калышы мүмкүн. И так эле жана айтып коем, полушутка кылып, эми ресторандарда бекер тамак жеп кетесиң го деп айтып атпайбы. Кудай сактасын, андай бекер тамак, адал эмес тамактан алыспыз, андай нерселерди кылбайбыз. Мындайча айтканда адал эмес, кыргызча айтканда адал эмес нерсе. Анан эми ал тамак деле тамак болбойт, андай нерселерчи. Ой башка болчу, тилек башка болчу. Элге болуп аткан тамакты кичине арзандатып коелу деген эле цель болчу да. Аны ким кандай түшүнүп алат, мкайт кабыл алат. Конечно, көрө албагандар ошол сыяктуу нерселерди ойлоп табышы мүмкүн. Андайлардан алыс болуш керек деп ойлойм мен. Сизди мындай көчөдө басып баратсаңыз же эл мындай таанып калганда кайсы мыйзамыңыз менен көбүнчө мындай эстеп билишет? Кайсы Көбүнчө мыйзамыңызга рахмат айтышат? көбүнчө таксисттер жана праворульный жүргөндөр, анан энелер. Себеби мен жанагы ошо таксисттердин немелерин көп мындай коргоп калам да окугунчу. Анан энелердин дагы ушул үйдө отурган өзгөчө энелердин анан декретке чыкканда стажы кошулбай, пенсиясы кошулбай калат экен да. Аз алып калат пенсия үйдө отургандарчы, мындай бала төлөп отуруп калганда. Анан эртеси күнү пенсия барып разборка кылса, айтат: сен эми үйдө отурдуң да дейт. Эми мен үйдө отурганда мен бала төрөдүм да. Это твои проблемы деп коет да, сенин проблемаң депчи. Андай эмес да, эми баланы төрөп атса, баланы өстүрүп атса, тарбиялап атса, анын стаж бойдон калсын деп мыйзам киргизип койгон экен. Ошолорду уккан эжелер бар экен, апалар бар экен. Баатыр энелер айтып калат: ой, биздин жакшы көргөн балабыз деп. Себеби баатыр энелердин дагы ушул пособиясы көтөрүлсүн деп талабын талашып жүрөм ар дайымчы. Анан жаштар көбүнчөсү ушул өзгөчө кызыл диплом менен бүткөндөр кадимкидей эле кучактап калат: сен кызыл диплом менен. Кечээ эле бир жолу уште айтып калды: менин кызым кызыл диплом менен бүттү. Азыр кабыл алган мыйзам боюнча автоматтык түрдө жанагы госслужбага барат да депчи. Ооба эже, барат, уже конкурстан өтпөйт алар. Анткени алар и так эле жакшы окуп келген, алар электен өтүп келген эмелер. Анан бунун максаты жаштар ошо умтулсун деди эле да.
эптеп эле бүтүп эле эптеп эле жана дипломду алып барып шкафка коюп эмес, ынтылайлы 5 алганга аракет кылайлы, кызыл диплом алганга аракет кылайлы деген багыт менен жазылган мыйзамдардын бири болчу да. Анан өзгөчө немелер дагы кармалып коет, ушу смог менен көп күрөшөсү, ошол жана мусорный полигон жак күйбөй калды деп рахмат айтып калышат. Жетим балдарга 18 чыкканда баягы капиталга акча топтолуп банковский счетко, анан окууга барса, окуусунун контрагын төлөгөнгө же үй алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ушундай бир жакшы мыйзам кабыл берген. Ошолор да кээде көргөндө айтып калат. Кредит боюнча биз 100 000 берсең эле 100 000 ошуп бересиң деп аябай ызы чуу болуп элдер нааразы болгондо биз азыр чектөө киргизип койгон элек да 35%. Ошол качан иштей баштайт деп окугандар бар экен, билгендер бар экен. Деди эми жакында иштей баштайт уже биз мыйзамды кабыл алып бердик. Эми баягындай банктар же финансовый кредитный организациялар силердин жонуң териңер менен мындай эптеп алган акчаңардын үстүнө дагы ошончо кошуп кыйнабайт. 100 000 сом алсаң үстүнө 100 000 сом кошпойчу да. Азыр 35%дан лимит коюп койдук, аны ашыра албайт да. Ушул сыяктуу мыйзамдарыбызды окугандар бар экен, билгендер бар экен. Парламентте онлайн казино боюнча да маселе көтөрүптүрсүз. Анан эми журналисттер, айрыкча Медиа Хаб интернет шоуунчулук онлайн казино боюнча көптөгөн иликтер жасаган да. Порно сайттар жапкандай онлайн казинону деле жаап койсо го Кыргызстан аймагында. Ушул мыйзамды демилгелейсизби? Демилгелегем, демилгелеп, билесиздер, аны жөн эле айтып эмес, ошол жерде пример катарында көрсөтүп айтып, анын алкагында бир топтор жабылды. Жабылып, органдар сразу баса калып жаап, өзүм дагы Орский базарда точка чай беле бир Кофе точка. кофе точка ошол сыяктуу аны да жаптырганбыз, ал да жабылган. Эми мындай экен да, алар кайра эле жаңы ачып алып атпайбы? Албетте артынан түшпөй койдум, бирок аны мойнума алам. Артынан кичине түшүп коюш керек экен. Жана сайттарды эле жаап койсоң жаңы ачып аткандай эле, мына порно сайттар эле, ошол сыяктуу артынан постоянно түшүп туруш керек. Мен постоянно кат жазып, чыккан сайын берип турчу элем. Чын айтайын, акыркы 2 жылда унутуп калдым, аны кылбай калдым. Баягы жабылды го деп эле жүрө бердим да. Бирок мурдага караганда бир топ азайды. Бир топ баягы элдер барбай калды. Ачык айкын жана Ош базарынын жанына барып алып ойнобой калды. Ачык айкын жанында чоң карыздарга батпай калды. Мен ойлойм, бул жагынан дагы кичине болсо дагы кичине салымыбыз бар. Дагы да күрөшөбүз, дагы да айтабыз. Эми кичине убакыт керек экен, анан унутуп калбаш керек экен. Ошол жагынан кичине кемчилик бар бирок. Депутаттын негизги милдети эмне? Эң негизги милдети конституция боюнча мыйзам жасоо жана ошол мыйзамды контролдоо. Бул мына эки эле нерсе эң негизги багыты. Ал эми элдин көйгөйүн эметүү бул уже неписанный закон, жазылбаган мыйзам. Бирок сенин депутаттык мандатың, депутаттык ишмердүүлүгүң түздөн түз эл менен болгонго байланыштуу. Сен эл менен жолугушуң керек, элдин наказдарын алышың керек, элдин көйгөйлөрүн угушуң керек жана ошол көйгөйлөрдү чечүү дагы бул сенин уже үчүнчү вазифаң да. Үчүнчү өзүңдүн жазылбаган, бирок сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө кыла турган вазифаң. Ошо менен мына 3 негизги багыты бар өзүнчө. Анткени депутаттар бир гана социалдык эле маселелерди эмес, баягы өлкөнүн дагы келечеги тууралуу дагы сөз кылыш керек. Кайсы багытка баратат өлкө деген дагы мындай сындар айтылып калат го. Трибунадан жалаң гана социалдык көйгөйлөр айтылып калды депчи, ошондон улам айтып атканым да. Эми ал любой депутатты, кайсыл бир депутат болбосун, баягы айтып аткандай эле жакшы качественный состав келсе, ал ошол эле мамлекеттин туура багытын көздөй турган мыйзамды жазса болот. Аны эч ким жокко чыгарбайт. Пожалуйста, өзүнүн сунуштарын айтса болот. Чоң трибунадан чыгып алып, бюджет, республиканский бюджет келсе, ошол республиканский бюджетке өзүнүн альтернативный оюн айтса болот. Ошол жакта какой-то бир экономиканын креативдүү алып кете турган бир багытын айтып, мен ушуну сунуш кылсам болот деп. Мисалы, мактанбайм, бирок республиканский бюджетке караганда мен дайыма 10 мүнөт сурап, анан өзүмдүн сунуштарымды четко айтып берем. Мисалы, мен айткам, мына свет боюнча келиңиздер, альтернативный вид источниканы бизде ветровойлорду, башкаларды курайлы. Ошондойлорду бизге багыттанып чогуураак алып берели. Мини гэстерди көп курайлы. Бизде проблема, мини гэс алып берсең, аны документтен кылыш үчүн 1 жыл кетет. Алдын ала ушундай мини гэс курула турган жерлерди документтештирип, даярдап, анан келген инвесторго даярды берип турайлы деп. Ал эле эмес, ошол инвесторлорду кабыл алуучу агенттиктин иштегенин трибунадан көрсөткөм келип карагылачы. Кирсең, эч ким тосуп албайт. Мага бир проект бер десең, кайсы багытта дейт. Энергетика десем, анда бар, министерство энергетика бар дейт. Ал деген агенттик толук түрдө бардык багыттагы жакшы долбоорлорду алып,
келген инвесторго бериш керек деп. Анан жана жол боюнча айткам, мына азыр биз канча акча жолго кетирип атабыз. Бизде кыскарта турган жолдор бар. Могу мисалы Нарынга кетип атсаң, те айланып балыкчыга чейин жетип, балыкчыдан эмес, могу Токмоктон кыска жол менен 40 км менен өтүп турган жерлер бар. Аны курсак, ал эки эсе кайра өзүн актай турган нерсе. Платный кылып койсок, андан кийин мына өзгөндөгү пайда болот да. Мен ошо башында 2021-22 жылы ошолорду устубайт айтып жүргөн маалдарымда. Азыр мына кольцевой дороганы өткөндө акыркы бюджетти кабыл алып атканда кольцевой дороганы айткам. Бишкекке кольцевой дорога керек, кольцевой жол керек. Светофору жок, бир шаардын четинен бир шаарына чейин 20 мүнөттө жете турган багыт табылыш керек. Сырттан келгендер ошол жолго чыгып эле баягы баардык шаардын ортосун аралабай, жете турган жерине жетип алсын. Же тескерисинче ошол жана жалда жашаган адам көлгө кетем десе, те баардык шаарды аралап отурбай, кольцевой менен сразу эле кантип жактан чыгып калсын. Же тескерисинче кантип жактан келаткан адам дароо эле жал жакка жетип алсын деген ушундай кольцевой дороганы куруш керек деп мисалы выступать этип, трибунадан айтып, пожалуйста, баардык тармактарды бир эле социалдык эмес, экономиканы баамдап кете турган мыйзамдарды. Мисалы бир мыйзам бар, экономика жагында баатында. Эмне үчүн алтын бизде калбаш керек, эмне үчүн алтындын лицензиясын 1000 сомго алат дагы, иштетпей эле миллион долларга сатып жиберет. Же болбосо сатып алган инвестор деле келип деле налогун төлөп коет, бирок алтын өзү калбайт. Азыр алтындын өзүнүн пайдасынын кеминде 30% мамлекетте калсын деген мыйзамдардын бири экономикага багытталган да. Ошол сыяктуу нерселерди депутат баардык тармактан алып кетсе болот. Аны эч ким чектебейт. Бир эле туура айтасыз, бирок чыгып алып баягы 3 мүнөттүктө менин мектебим, менин жолум деп эле отуруп кала атпайбызбы? Жок, башка багытта дагы алып кетсе болот да. Мисалы ошол эле школьный автобустар мисалы маселеси деле бул деле транспорт жагынан жакшы нерселер. Пробка маселеси көп көтөрүлгөн мисалы шаарда. Кантип чечсе болот деп жөн эле критикага айтып эмес, альтернативный жолдорун көрсөтөм да. Анан 10 мүнөтүм бар, 10 мүнөттү алып кадимкидей эле тиякта выступать этип, глобалдуу, чоң, мамлекеттик масштабтагы нерселерди айтканга мүмкүнчүлүк бар. Ал депутаттын өзүнөн деп айтсам болот да. Бишкекте чындыгында жол тыгыны баарын тажатты. Анан коомдук транспорт маселеси дагы абдан курч. Эртең менен анан баягы кечинде час пикте автобуска киши батпайт да. Мектеп окуучулары үчүн дагы чоң маселе, себеби алар мына кыш мезгилинде мектептен чыкса эле караңгы кирип кетет, анан автобуска батпай да калат балдарчы. Ошол маселелерди кантип чечсе болот? Мен бирден бир ушул автобустарды бизде болсун, Кыргызстаныбызда маршруткалардын ордуна автобустар келсин деген көптөн бери сайрап айтып жүргөн депутаттардын бирибиз. Керек болсо двигители электродвигатель менен жүрсүн, газ менен жүрсүн. Биринчиден экологияга таза, экинчи жагынан арзан, тариф көтөрүлбөйт. Ошол ойдон калат деп кыйкырып жүргөн депутаттардын бирибиз. Президентибиздин өзү башында болуп азыр бул нерсени байма бай жакшы нерсени алып кетти. Эми бизде пробка маселеси дагы бул чоң маселелердин бири. Өзгөчө школьниктерге мен школьный автобус жүрсүн деп айткам да. Школьный автобус дегенде мына кечээ күнү каникул болгондо байкадыңыздарбы, пробка бир аз азая түштү. Анткени бир эле мисал, менин өзүмдүн мына кыздарым 13-мектепте окуйт. Ошол мектепте өзүм ушул Ижин магистраль жакта жашайм. Эртең менен апалар бардыгы машинелерине отуруп алып, же аталар алып барат. Бир эле мектепке, бир эле класска биздин эле мисалы кызымдын классында 6 үстүнөн алып келет да. Бардыгы бирден эле айдап алат машинасынчы. Демек, аны алып барасың, кайра жеткизесиң. Идея эмнеде болчу? Школьный автобус азыр частный мектептерде кадимкидей эле ушул иштейт. Үйүнөн алып кетет, мектепке алып барат, кайра мектептен үйүнө чейин жеткизип коет. Эми үйүнө чейин дегенде прям подъездине чейин эмес, бир условный точкага чейин кадимкидей эле алып барып берет да. Мен школьный автобусту кылгыла десем, кичине мэр туура эмес түшүнүп алып, ал курсировать этип салды да. Кадимкидей эле автобустар жүргөндөй эле школьный автобус жүрө турган болуп калды. Жок, ал болбойт. Ал неэффективный болот дагы, ал убыточный болуп калат. Жана мен айткандай чогултуп, ал баардыгынын расписаниясында бар, дневникте жазылат. Ким каерде жашайт, немеси каерде депчи. Алып барып алып келсе эле маселе чечилет да. Пробкага да аз болот. Балдарыбыздын коопсуздугу дагы жакшы. Түнү дагы чыкса, кечинде да чыксак, спокойно отуруп алып, жанагындай кооптонбой, атени кенен эле алып келип берет. Болгону барып определенный убакта барып тосуп алыш керек. Ошол болду. Баягы американский системада эле балдарын чыгарат, школьный автобус алып кетет, кайра алып келип коет го. Ушул сыяктуу эле нерсени бизде жүргүзүп койсо болот да.
ошонун үстүндө иштеп атам азыр мен жүргүзүп койсок андай аягына чейин чыксак жакшы болот эле. Элдик депутат болуш үчүн көп эл аралаш керек, элдин маселесин билиш керек. Жок дегенде баягы дем алыш күндөрү базарга барып, азык түлүк канча болуп атат, канча кымбаттады, ушул да маселелерди билип туруш керек да. Себеби азыр эң көп мына журналисттерге кайрылып сурамжоолордо деле билинет, ошол кымбатчылык маселесин айтышат да. Мурда ушундай бир окуя болгон, баягы 1 литр суунун баасын депутат жаңылышып башка бааны айтып алган да. Керек болсо нандын дагы баасын белгилеген депутаттар бар экен да тилекке каршычы. Сиз өзүңүз ушул кымбатчылык боюнча кандай бир сунуштарыңыз бар эле? Эл негизинен көбүнчө ушу кымбатчылыкты айтат да. Кымбатчылыкты Канчасы болот? бирден бир кабыл алган мыйзамыбыздын бири менде азыр болуш керек. Биз ушул азык түлүккө өзгөчө 9 потребительский корзина деп коет. Эң негизги керектүү un, май, тиги жумуртка, сүт ошолорго 0% бонус кошулбаш керек, налог 0% болсун деп киргизген депутаттардын бирибиз. Анткени алар ошол түздөн түз элибиздин чөнтөгүнө ура турган нерсе да. А бул 9 продуктуга налог кошулбайт азыр. Биздин мыйзамдын алкагында налог кошулбайт, бонустар кошулбайт, жанагы полкаларга алганда торговый центрлер өзүнүн дагы бонусун кошот эле, азыр кошпойт да. Бул жакшы нерсе болду. Анан ата мекендик өзүбүздүн дагы бияктан чыгарган продукцияга дагы кошулбайт, аны дагы биз 0% кылып бергенбиз да. Бул жактан албетте биз ар дайым аларды колдоп турушубуз керек. Демек, баанын кымбатташынын дагы бир немеси бул сыртта болуп аткан, башка мамлекеттерде болуп аткан нерсенин алкагында дагы кымбаттайт. Себеби бизде бир топ нерселер ошол жактан алып келинет. Биз эмнеге умтулушубуз керек? Керектүү кымбат керектүү продуктлардын баардыгы Кыргызстанда чыкканга аракет кылышыбыз керек да. Ошол эле майдын, ошол эле ундун, ошол эле баягы керектүү 9 продукттун баардыгы бизде чыкса, полный рынокто өзүбүз жапсак, анда башкалардан зависеть этпейбиз. Чет элдик машинелерди бул жакта документтерин тууралоо боюнча дагы мыйзамдардын сиз алып чыктыңыз беле? Ооба, анткени эми ал легализация болуш керек. Андай машинелер жыгагынан келген эмес. Биз өзүбүз ага жол берип алганбыз. Өзүбүз базарларда сатканга мүмкүнчүлүктү берип койгонбуз. Демек эл базарда сатып атса, Кыргызстанда боло берет экен деген дагы жанагы ар кандай номерде келген машинелерди ала берген да. Анан убагында келгенде, убагы келди, биз аларды токтотушубуз керек эле. Бирок жөн эле бир заматта аларды токтотуп койгон болбойт. Аларды легалдаштырыш керек эле. Ошол легалдаштыруу боюнча сунуштарыбызды, мыйзамдарды чыгарганбыз. Ар дайым алардын талабында талашканбыз, комиссияларга катышканбыз. Керек болсо комиссияларды өзүбүзгө да чакырып ал жер менен сүйлөшүп, биздин талаптарга укугула деп айтканбыз. Айтор алардын талабын талашкан депутат болдук деп ойлойм. Бирок мен туура багытта талаштым дейм. Себеби өзүм деле убагында кичинекей кезимде таксовать эткем, билем. Ал күнүмдүк таба турган акчаңы аларды бир күндө эле иштебей койсо, үй бүлөсүнө продукт келбей калат, үй бүлөсүнө нан келбей калат. Ошондуктан мен аларды туура багытта мындай колдоп жүрдүм. Азыр жакшы болду, эми маселелерин чечтик деп ойлойм. Бирок дагы бир эки маселеси калды. Аларды башка бирөөгө баягы өзүнүн бир тууганына же бир атасына же бир карындашына оформить эте албайт да, же айданга бере албайт. Ошол нерсени мен ойлойм келгенде дагы бир сүйлөшүп көрөм, суранып көрөм, айтып көрөм и чечкенге аракет кылам. Ошол эле такси айдагандардын компания менен бир топ маселелери бар да. Анан алар айтып калышат го, бизден көп салык алып калышат депчи. Анан ошол нерсе менен бизде таксида асман чапчып кетпедиби айрыкча. Мисалы тыгын болгон учурда же аба ырайы кескин өзгөрүп кеткенде үйгө жетиш өтө кыйын болуп калат да. Ушул маселеге дагы көңүл бурасызбы? Албетте, бул боюнча даже мындай көбүрөөк айта алам. Таксини негизи эле биздин мамлекеттин өзүнүн таксиси болсун, KG такси болсун деп да аябай күрөшүп жүрдүм да башындачы. Анткени ал болгону эле бир карта. Картанын эле франшизасын алып койсоң же өзүбүз разработка кылсак, аны уюштуруп эле коюш керек. Ал жерде мурдагындай оператор кыздардын отурганына да кереги жок. Болгону бир ушундай бир чакан эле офис кетет. Уюштуруп койсоң эле ал өзү менен эле акча алып келе турган нерсе да. Ошол акча Кыргызстанда калсын, мамлекетибизде калсын. Анын алкагында баягы тарифтерди жана бааларын көтөрбөй тургандай кармай турган рычагдар болсун деп күрөшүп келген да. Президент да колдогон. Бирок мындай экен да, бир топ учурларда жакшы сунуштарды президентке чейин жеткизип, колдотуп, анан алып барып министр менен иштейин десең, ошону туура көрүп, туура чечим кабыл алып, кел алып кетели, туура нерсе экен, мамлекет үчүн экен деп алып кеткен министрлер бар.
Тилекке каршы ошол жерде бул менин идеям болушу керек эле, бунун автору мен болушум керек эле, мен кылсам мен кылышым керек эле, өтөркөң ити дегендер да бар да. Ошонун алкагында бул проект ошол интернатта жабылып калды, аягына чыкпай калды. Бирок жакшы ойлор, идеялар бар эле, и ресурс да бар, аны жана эле кылып койгонго мүмкүнчүлүк да бар да. Мен ойлойм эми дагы азыр башка министр келди, мүмкүн бул министр менен сөз табышып калабызбы, айтор аз дагы депутат болуп келип калсам, буну улантам. Улантам, аягы эмнеде, аягы ошол жол кире көтөрүлбөсүн. Ал эле эмес, азыр электромобилдерден түзүлгөн парк ачып койсок болот эле да. Алар себеби арзан, анан ал жерге көп бензин кетпейт, баягы стоимость да бир топ түшөт эле, жөнөкөйлүгү жакшы болот эле да. Ушул нерселерди мен киргизем деп отурам, муну аягына чыгарам. Баягы электромобилдердин келишинин бирден бир себебинин автору катары да бизбиз. Анткени жана жашыл номерлер дагы ойлоп таап, мыйзамды чыгарып, азыр мына эшикте жашыл номерлерди көрсөңүздөр, ошол мыйзамдын авторумун. Анын каалоосу себеби баягы смог менен күрөшүү болгон. Смогдун алкагында баягы эски тотализатор жок машиналер лучше электромобилге өтсө, бензинге караганда алар арзан болот дагы, бир топ чөнтөккө дагы, бюджетке дагы, семейный бюджетке дагы экономия болот да. Медиахабтын суроолоруна 1 Май шайлоо округу боюнча талапкер Марлен Маматалиев жооп берди. Маекти мен Эльвира Султанмурат кызы алып бардым. Бул видеого комментарий жазыңыз, талап келген суроолоруңуз болсо дагы сөз жазып өтүңүз. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.